Баарына салам, сиздер менен Окутул. Бул биздин модалдык этиштер темасындагы видео көнүгүүбүз. Бул видеодо буга чейинки өткөн 2 сабактагы модалдык этиштерди бышыктоо үчүн тапшырмаларды аткарабыз. Алгач сабак башталар алдын чакан эрежелер менен тааныша кетели. Көнүгүүлөрдү аткаруу үчүн тапшырмаларды видеону паузага коюп аткарсаңыздар жакшы болот. Жана сабак натыйжалуураак болуш үчүн кагаз калем даярдап алышыңыздар керек. Үчүнчүсү, менин артыман кайталап турууну унутпаңыздар. Тапшырмаларга өтөөр алдын бир теманы бир сыйра кайталап алалы. Буга чейин биз сиздер менен 4 модалдык этиш менен таанышканбыз 2 сабакта. Бул may, can, should жана have to модалдык этиштери болчу. Алар менен бир сыйра маалыматты төмөнкү слайддардан окуп алалы. Биринчи модалдык этиш бул бизде may болчу. May кыргыз тилинде болушу мүмкүн, жөн эле мүмкүн, болот, болбойт деп которулат экен. Бул модалдык этиш бизге бир нерсени сылык түрдө суроодо же уруксат алууда, берүүдө колдонула турган модалдык этиш экен. Көбүнчөсүнүн may модалдык этиши суроолуу формада колдонулат деп айтканбыз. Ал эми экинчи модалдык этиш мааниси боюнча кыла алат, кыла албайт деп которулат экен. Can бизде кимдир бирөөнүн белгилүү бир иш аракетти аткарууга жөндөмү бар же жок экенин билдирет экен. Мисалы, I can dance. Мен бийлей алам. Ушундай. Кийинки эки модалдык этиш бири-бирине мааниси боюнча жакын экен. Алар жөнүндө да окуп алалы. Ал should модалдык этиши болчу. Үчүнчү кыргыз тилине кылышы керек деп которулат. Бул модалдык этиш кеңеш берүүдө, сунуш кылууда же биз туура деп эсептеген нерселерди билдирүүдө колдонулат экен. Кийинки этиш бул shouldка караганда бир аз катаалыраак экен. Себеп дегенде кылуу зарыл, абзел болгон нерселерди айтууда колдонулат экен. Зарылдыкты билдирген модалдык этиш экен. Сөзсүз аткаруу керек болгон эрежелер тууралуу сөз кылганда колдонот экенбиз. Бир сыйра кайталап алдык. Сабактарды толугу менен көрүш үчүн мурдагы сабактарга өтсөңүздөр болот каналыбызда. Эми көнүгүүлөрдү баштайбыз. Биринчи көнүгүү exercise 1 сүйлөмдөрдү которуу дейт. Англис тилинен кыргыз тилине туура модалдык этиштерди туура которуп сүйлөмдөрдү которушуңуздар керек экен. Мисалы, my uncle should cook dinner. Таекем кечки тамакты даярдаш керек. Бул жерде should модалдык этишин керек деп котордук. Төмөндөгү сүйлөмдөрдү кыргызчага которуңуз. Өз алдынча аткаруу үчүн видеону паузага коюуну унутпаңыз. Эгерде сүйлөмдөрдү которуп жетишсеңиздер азаматсыздар, анда бирге сүйлөмдүн тапшырманын жообун карап алалы. Answer key. Alina has to see a dentist. Alina тиш доктурга көрүнүшү керек. Эрмек can swim. Эрмек сүзө алат. Children may play outside. Балдар сыртта ойносо болот. You shouldn't draw on walls. Дубалдарга сүрөт тартпагыла. Can you speak Kyrgyz? Кыргызча сүйлөй аласыңбы? Азаматсыздар, жоопторду текшерип бүтсөк, анда экинчи көнүгүүгө өтө берсек болот экен. Экинчи көнүгүү exercise 2 боштуктарды толтуруу. Бул тапшырмада сиздер туура модалдык этишти берилген сүйлөмдө берилген боштукка коюшуңуздар керек экен. Мисалы, боштук he play guitar. Can he play guitar? Гитара ойной алабы дейт. Кеттик анда эмесе, видеону паузага коюп туруп, өз алдынча тапшырманы аткарганга аракет кылыңыздар. Сүйлөмдөрдөгү боштуктарды тиешелүү модалдык этиштер менен толтуруңуздар. Эгерде сүйлөмдөрдө боштуктарды толтуруп жетишсеңиздер азаматсыздар, бирге сиздердин жоопторуңуздарды текшерип алалы. Answer key. Okay, you may go to the party. Ооба, мейли, кечеге бара берсең болот. Can she speak English? Англисче сүйлөй алабы? May I borrow your pen? Калемиңди алсам болобу? You should go to work now. Азыр жумушка барышың керек. She has to study hard to be a good teacher. Ал жакшы мугалим болуш үчүн аябай жакшы окушу керек дейт. Эгерде жоопторуңуздарды салыштырып бүтсөңүздөр, үчүнчү көнүгүүгө өтөлү. Exercise 3. Каталарды оңдоо. Бул берилген тапшырмада сүйлөмдөрдө туура эмес колдонулган модалдык этиштерди таап, аларды оңдошуңуздар керек экен. Мисалы,
Uncle can to fix the car. Бул жерде can мадалдык этиши туура эмес to предлогу менен кошо жазылган экен. Аны оңдоп Uncle can fix the car. Тайкем унааны оңдой алат деп котордук, толтурдук. Кеттик анда эмесе видеону паузага коюп өз алдыңыздарча сүйлөмдөрдө туура эмес коюлган модалдык этиштерди таап, аларды оңдоп чыгыңыздар. Эсиңиздерде болсун, сүйлөмдөрдүн арасында катасыз сүйлөмдөр да бар. Кеттик анда. Жакшы, сүйлөмдөрдү оңдоп жетиштиңиздер деп ишенем. Анда чогуу жоопторду салыштыралы. Answer key. Do they have to eat breakfast? Эртең мененки тамакты жеши керек балар. May I watch TV? Телевизор көрсөм болобу? Мерим should not play outside. Мерим эшикке чыгып ойнобошу керек. Белек doesn't have to water the plants. Белек гүлдөргө суу куйбай эле койсо болот. Our parents can sing very well. Биздин ата-энебиз аябай жакшы ырдый алышат. Эгерде жоопторду салыштырып бүтсөңүздөр, анда азаматсыздар. Бул биздин 3-чү көнүгүү болчу. Көнүгүүлөр аягына келип жетти. Кийинки сабакта биз сиздер менен англис тилинде убакыт саатты айтууну үйрөнөбүз. Бул арада дагы кошумча сабактар, тесттер жана көнүгүүлөр үчүн Play Store'дон колдонмобузду көчүрүп алсаңыздар болот. Пайдалуу маалымат, видеолор үчүн социалдык тармактарыбызга катталсаңыздар болот. Кийинки сабактарда жолугушканча.